Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн сүйлөмдүн түрлөрүн үйрөнөбүз. Сүйлөм деген эмне? Сүйлөм бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөз тизмектери. Сүйлөм айтылышына карай үчкө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Жай сүйлөм ойду жайынча баяндап, чекит коюлат. Мисалы, алыскы Африка жеринде тентек коделек жашаптыр. Суроолуу сүйлөм суроо иретинде айтылат, акырына суроо белгиси коюлат. Акыра, сага мынчалык куркуйган моюндун эмне кереги бар? Илептүү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылат. Илеп белгиси коюлат. Бах, кандай даамдуу жалбырак. Жогорудагы сүйлөмдөрдү жазып алгыла. Үйдөн 5-көнүгүүнү аткарабыз. Бул сүрөткө карап, жай, суроолуу, илептүү сүйлөм түзгүлө. Саламатта болгула.